Ассаламу алейкум. Туғандарына біз айтып өткен аукционның дүзмөтүз Кыргызстанда тұрып, ұтып алған Kia K5 Uyuz 2017 7 ай сері түсті. Машина газ менен жүрөт. Объем 2. Сіздерге кенен обзор кылып берели. Ички салону ушундай кара кожаный салон. Креслосын біраз жыртылып қалған жері бар екен. Алдыңғы кресло. Пассажирный кресло таза. Мультируль туғандар. Штатный монитор жоқ жаққа орнатып қойса болады. Bir зоналы климат контроль, автомат коробка машина. Ички абалы дээрлик жакшы экен. Родной пробеги 158 000 миль жүргөн. Азыр машина техотто турат туғандар. Коробка, мотору жалып жок. Ешқандай секирбейт. Кааласаңыздар мына капотты ачып көрсөтүп коеюн. Машинанын бир да детали замен болуп тур. Бардык детальдары родной. Көрсөңүздөр болот. Булуттар айланган эмес. Алдыңғы крылолор бардыгы родной. Техотто турат туғандар. Мотордо ашыкча звук жок. 2 объем. Машинанын ичин көрсөтө турган болсок, кара кожаный салон. Бөлүктери таптаза ичи. Ешқандай кожада жыртылган жерлери жок. Өзүнүн заводской газ баллону. Бул жакта электро насосу. Казанын сүрөткө тартып деле көрсөттүк. Казан кесилген эмес, казан таза. Өзүнүн заводской заклепкаларында кесилген эмес. Арт жагы машинанын. Сырты боюнча айта турган болсок, багаж, арткы бампер, бир да сарапина жок. Стопфорлар жанып турат. Сыныктары жок. Арткы крыло. Кичине ушундай краскасы чийилип калган жерлери болбосо, целый. Дөңгөлөгүн айтсак, дискалары кырылган жерлери жок, протекторлор 70-80% бар. Бул эки эшик. Кичине ушундай панировка менен кете турган жерлери бар экен. Ошону эске албаганда эки эшик, сарапинасы жок. Өзүнүн заводской стикеринде. Алдыңғы крыло. Ушул крыло краска болуп, крылонун мына бурчу шпаклевка болуп тур туғандар. Капот заман болгон эмес, сарапина жок капотто. Алдыңғы решеткалары сынган эмес, фаралары целый. Алдыңғы бампердин краскасы көчкөн жерлери бар экен туғандар. Протекторлор өтө жакшы. Дисканын кырылган жерлери жок. Алдыңғы крылодо сарапина жок. Таза. Бул эки эшикти айта турган болсок, эки эшикте бираз эле ушундай панировка менен кете турган жерлери бар экен туғандар. Жуусаң деле кетет булар. Грубый сарапина жок. Арткы крыло айта турган болсок, арткы крылодо бираз ушундай мятина бар экен, пичейип калып тур. Бирок крыло менен эшик өзүнүн стикеринде, краска болгон эмес. Вот туғандар. Бул дисканын кырылган жери жок. Сіздерге ичиндагы көрсөтүп коеюн. Кичиган эмес. Алдыңғы лобовойдо трещина жок. Kia K5 толук обзор кылдык окшойт. Кимге кызык болсо
Талгашев менен Нурмет агабызга кайрыласыздар. Краскасын текшерип коелу. Капоттон баштайбыз. 124, 114, 126, 110 капот родной краскада. Алдыңғы крыло 76, 99, 84, 97, 87 родной краскада. 113, 122, 113, 90, 80, 105 родной краскада. Артқы ешік 107, 106, 123, 95, 84 родной краскада. 115, 117, 98, 107, 103 родной краскада. Артқы крылоға өтөбүз. 85, 107, 86, 83, 114, 90, 67 родной краскада. Артқы багажға өтөбүз. 113, 92, 108, 99, 113, 86 родной. Артқы крыло 83, 110, 113, 120, 79. Карасаңыздар, бұл жерде заводской стикері менен краска болгон эмес, яны 95, 118, 117, 97, 86. Руль жактагы эшик 122, 127, 106, 85, 83, 100. Алдыңғы крыло 181, 207. Вот. Ушул алдыңғы крыло. Мына жери жасалыптыр тугандар. Краска чыгып атат. Эми мына бурчтан болсо бурчка шпаклевка берген. Бирок билинбейт. Вот, тугандар. Калган бардык детальдары родной краскада. Бир да алмашкан детали жок.